Казакстанда жайык дарыясы жөнүндө энциклопедиялык фото жыйнак жарык көрдү. Орусиядан башталып Каспийге коюлган трансшегаралык суу булагынын узундугу 2,5 миң чакырымдан ашат. Сууну өлкө аркылуу жеткирилген аймак 1000 чакырымды түзөт. Эки өлкөнү бириктирген дарыя көлөмү боюнча Европада 3-чү орунда турат. Сүт эмүүчүлөрдүн жана союлуучулардын көптөгөн түрлөрү кездешет. Китеп суу булагынын уникалдуу экосистемасын, жаныбар дүйнөсүн коомчулукка тааныштыруу максатын көздөйт. Басылмада 20га жакын ата мекендик жана чет элдик фотографтардын даректүү эмгектери берилген. Анын флорасы жана фаунасы тууралуу казак, орус жана англис тилдеринде маалымат берилди. Андагы маалыматтар жайыкка жасалган илимий экспедициялардын жүрүшүндө топтолду. Жыйнактын авторлору фото альбом жаратылышты сүйүүчүлөр жана аймак таануучулар үчүн пайдалуу болот деп ишенишет. Окуган адамдар болсо жайык өңүрүнүн маселеси. Окуган адамдар жайык аймагында кандай жаныбарлар дүйнөсү бар экендигин жакшыраак билүүгө, таанууга жана ошол аркылуу аларга болгон боорукердигин, экологиялык сабаттуулугун жогорулатууга деген максатта кармандык. Мурунтан ак коонун мекени деп ырка кошкон жайык болгондон кийин ал жакта канаттуулардын көп экендиги түшүнүктүү. Казакстанда канаттуулардын 500гө жакын түрү болсо, алардын 300гө жакыны жайыкта кездешет. Дагы 15 түрү кызыл китепке, 6 түрү эл аралык жаратылышты коргоо союзунун кызыл тизмесине киргизилген. Бул жерде канаттуулардын ар бири үчүн жеке изилдөөлөрдү жүргүзсө болот. Мунун баарын убакыт көрсөтөт, бирок пландар бар. Бирок жоспарлар бар.